9-январдан 10-на караган түнү тажик айылы тарабынан туш келди атылган октон кийин Баткен районунун Көкташ айылындагы орто мектепте жайгаштырылган 254 адам бүгүн үйлөрүнө кайтты. Алардын көпчүлүгү аялдар менен балдар. Ошондой эле дал ошол 204 окуучу билим алган Шайдулла Ганы мектебинин директору бүгүн окуу башталганын кабарлады. Бирок жергиликтүү тургундар чоочулап, көпчүлүгү балдарын окууга жибербей койгон. Ал арада бүгүн Бишкекте жогорку кеңештин алдында митинг өтүп, анда 3 күн мурда болгон окуяга байланыштуу кармалган 4 жергиликтүү тургунду кое берүү талабы коюлду. Нааразы тарап кармалгандар тескерисинче чагымчылдардын аракетине каршы турушканын белгилешүүдө. 4 жаранды ушул эме тажик туугандардын ушул тажиктердин айтуусу боюнча эле кармалып кетиптир да. Эч бир доказательство нерсе болгон эмес. Тажиктер эле ушул тажиктер даже эмне деп айтканын да билбейбиз. Тажиктер айтыптыр ушулар деп. Ошолордун тажиктердин айтуусу боюнча кармалып кетиптир. Бир обычный эле ушул эл катары эле ошол Көкташ эли бүт ушул чек ара проблемасы болуп атканда көчөгө чыгып, ошол элдин катарында кантип жүрбөйт? Бүт эле жаран менен эле бүт бар эле чыгат да. Ошондой эле эл катары чыгып, ошол жакта турганында кармалып кетишкен. Күтүүсүдөн болбосо эгер биздикилер баштай турган болсо, анда эмне үчүн түндө ушу бала чакасын алып мектепке келет дейм да. Тигилер алдын ала даярданып, бала чакасын башка эмелерге жиберген да. Андан кийин алар кол салган. Биз күтүүсүдөн болуп атат биздики. Ошо биздин бийликтегилер бир аз мындай көңүл буруп, чек ара маселесиге көңүл буруп, ошону чечип берсе бизге, эл дагы тынч уктаса, биз да буякта ал жакта эме болгондо бул жакта биз да уктай албайбыз да. Ал жакта бир туугандарыбыз баары бар. Ал арада Баткен милициясы чынында эле 4 жаран кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилгенин тастыктады. Аларга карата эң баштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатыптыр. Буга кошумча кармалгандар былтыр 18-декабрь күнү чыккан чыргада тиешеси бар деп шектелүүдө. Анда Кыргызстандын Көкташ, Тажикстандын Майский айылынын тургундарынын ортосунда чыр чатак чыгып, эки тарап бири-бирине таш ыргыткан. Мунун кесепетинен Көкташтык бир тургун башынан жаракат алып, эки үйдүн шифери талкаланган. Бул жаңжалды басуу үчүн эки тарап чогулган кезде ок атылып, кырдаал курчуп кеткен. Анын кесепетинен Кыргызстан тараптан 6 киши түрдүү жаракаттарды алса, 3 милиция кызматкери. Алардын бирөөсүнө ок тийген. Бул жагдай массалык башаламандык беренеси менен катталып, учурда сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатат. Жогорудагы кылмыштарга катыштыгы бар же аларды уюштурганга тиешеси бар деп Көкташ айылындагы 4 жаранын тиешелүү далилдери менен суракка алып келген учурда алардын экөөсүнүн жанынан тийиштүү документтери жок, ок атуучу курал алынып, соттук экспертизалар дайындалды. Азыркы учурда кармалган 4 жаран убактылуу кармоо жайына киргизилип, тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле бүгүн Көкташ айылынын бир нече тургуну Бишкекке келип, президентке жана премьер-министрге кайрылуу жасашты. Алар чек ара көйгөйүн тез арада чечип берүүнү өтүнүшүүдө. Бир нече сунуштары да бар экен. Ал картада көрүнбөй калган майда, шахматтык түрдө жайгашып калган тилкелерди алмашуу. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетин Баткенге көчүрүп баруу. Тажиктердин мисалы бизде Майский деген жерлер бар, бизде Арык, Насты деген жерлер калып калган тажиктердин эмесинде. Ал жактан кыргыздар көчүп кетишти, бирок кыргыздын жери ошол жерде калып калган анклавдар. Бирок алар картада көрүлгөн эмес, ошол жерлер көп аябай. Ошол жерлерди алмаштырып, элдин эмесини конкретный бир эмеге коюш, бөлүш керек да бул территория. Азыр делимитация, демаркация иштери бүтпөйт. Себеби дегенде эл аябай аралаш жайгашкандыктан эч качан ал жерге делимитация, демаркация кылыш кыйын да. Эч ким кепилдик бере албайт бүгүн кечинде же эртең кайра ок атышуу болот же болбойт деп. Ошон үчүн дагы бир жолу суранабыз. Президенттен, өкмөттөн тез аранын ичинде Тажик Республикасынын президенти Имамали Рахмонов менен байланышып, тез аранын ичинде элди көчүрүү жолу менен же болбосо зым тартуу жолу менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, тынчтыкты орнотуп берсин. Биз кайсы күнгө чейин дагы саат түндө 3-тө ок атылат, балдарыбызды кайсы же ушколго алып барып жаткызып койсок экен деп качанга коркуп жашайбыз. Бүгүн жаңжал чыккан аймакта абал туруктуу экени белгиленди. Күч кызматкерлери күчөтүлгөн режимде иштеп, тартипке көз салууда. Эң негизгиси чагымчылдыкка жол бербөө. Буга чейин Кыргызстандын чек ара кызматы Тажикстандын чек ара аскерлерине карата билдирүү таратып, чыныгы абалды бурмаланган билдирүүлөрдөн карманууга чакырган. Ага ылайык жаңжалга тажик жарандарынын таш ыргытуусу, улам ок атуусу себеп болгон. Инцидентте Кыргызстандын жарандары курал колдонгон эместиги белгиленген. Буга байланыштуу Тышкы иштер министрлиги Тажикстандын элчилигинин өкүлүн чакырып, нааразылык нотасын да тапшырган болчу.
Мы считаем, что в Таджикистане Чек арада болгон тирешүүлөр тууралуу маалыматтар Тажикстандын жогорку бийлигине жана коомчулугуна туура эмес, бурмаланган түрдө жеткирилүүдө. Бул эки өлкө ортосундагы мамилеге өз кедергисин тийгизет. Муну менен Тажикстандын айрым жарандары жана кээ бир бийлик адамдары чек арадагы кырдаалды жөнгө салгандын ордуна эки мамлекет башчыларынын былтыр июль айында эки өлкө ортосундагы кылымдар бою келе жаткан ынтымакты жана тынчтыкты сактоо боюнча макулдашуусуна каршы иш алып барышууда. Буга байланыштуу Кыргызстандын чек ара кызматы тажик тарапты кырдаалды объективдүү баалоого жана жаңжалды күчөтчү аракеттерге каршы турууга чакырат. Ошондой эле эртең жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалга байланыштуу өкмөттүн маалыматын угат. Мындан тышкары эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү кыргыз-тажик чек арасында жолугушуп, сүйлөшүү жүргүзө турганы белгилүү болду. Бул үчүн чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев бүгүн Баткенге жөнөп кеткен. Акмарал Сапатар, Урмат Мамбеталиев, НТС.